Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? 4-июнь 2020 жылга карата статистикага токтоло кетели. Адаттагыдай эле ушу бейтапканадан айыгып чыгып кеткендер жөнүндө айтайын. Бир сутка ичинде жалпысынан 27 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Өткөн суткада Бишкек шаарынан 24, Ош областынан 1 бейтап, Баткен областынан 2 бейтап айыгып чыгып кетти. Булардын лабораториялык текшерүүдө анализдин жыйынтыктары отрицательный болуп кетишти. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 1292 бейтап айыгып ооруканадан чыгып кетишкен. Бир сутка ичинде 2933 лабораториялык тастыктоо жүргөн. Ошол анализдердин жыйынтыгы менен COVID-19 инфекциясын жугузуп алган дагы жаңы 28 учуру табылып, бүгүнкү күнү каттоого алынып атат. Бишкек шаарынан 15, Ош шаарынан 4, Ош областынан 6 учур, Нарын областынан 1 учур чыгып, Чүй областынан 1 жана Ысык-Көл областында дагы 1 учур табылды. Бул 28 учурдун 1 учуру тыштан, сырттан келгендердин ичинен, калгандары болсо 20 учуру болсо баягы биздин медициналык көзөмөлдө турган контакт болгон, байланышта болгон адамдардын арасынан ушу 20 учуру табылып чыгып атат. Бүгүнкү күндө 7 учурунда жанакындай жугузуп алган тобокелчилик рисктери деген табыла элек. Ошентип источник инфекции деп айтып атабыз. Бул иликтөөлөр дагы эле жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү ушу 7 учуру ушундай болду. Ошентип тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1899 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 163, Ош областында 226 болду, Ош шаарында 211, Чүй областында 134, Бишкек шаарында 499, Баткен областында 30 учурга жетти, Нарын областында 381, Ысык-Көл областында 15 учуру катталды. Калганы болсо ушул чет жактан келген биздин мекендештердин арасында чыккандыгы бар. Бүгүнкү күндө 7905 адам медициналык көзөмөлдө үй карантиндерине кармалып туруп атат. Обсервацияда жаткан адамдардын саны бүгүнкү күнү 1953. Бейтапканаларда жаткызылгандардын акыбалы боюнча стационарларда 587 бейтап бар. Оор абалда 12, жандандыруу бөлүмдөрүндө 3 бейтапка туруп атат. Орточо оор абалда 74 жана канааттандырарлык калыбында тургандар 501, чыгып кеткендери 1292, каза болгондордун саны 20. Бүгүнкү күндө статистикалык маалымат ошол. Экинчиден, бүгүнкү күндө ошо саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жасалып аткан жумуштарга токтоло кетели. Мына жайкы сезонда келатат, туристтик сезон дагы ачылган астында туруп атат. Ошого жараша бүгүнкү күнү жана туристтерди, эс алуучуларды кабыл алчу биздин объект субъектилер бар. Ошолорго деген атайын жанакындай санитардык эреже талаптарды, алгоритмдердин баары иштелип чыгып, бүгүнкү күнү Маданият туризм министерство менен биргеликте чогуу бир документ жасалып деген. Бүгүнкү күнү
жерлерине аткаруучуларга бүт таратып берилди. Мындан тышкары бала бакчаларда дагы ишке киргизүүнүн астында туруп атабыз. Буларга дагы атайын алгоритмдер, атайын санитардык норма иштелип, талаптарды коюп, бүгүнкү күнү ошол бала бакчаларга дагы ишин жандандырып, балдарды кабыл алууга чоң даярдыктарды көрүп аткан учурубуз. Бүгүнкү күндө ички тышкы авиа каттамдар дагы жандандыргандын астында туруп атат. Ага дагы толугу менен алгоритмдер жанакындай талаптарды иштеп чыгып, ошо туура таризде иш алып барууга биз даярдык көрүп атабыз. Мындан тышкары Чүй областында ушул регион ичинде жүрө турган жана шаардын пригородный маршруттарына да кандай талаптарды коебуз, кандай талаптар менен ошо иш алып барат, ошол жөнүндө дагы бүгүн алгоритмдер иштелип чыгып, бул маселени мындай терең карап жаткан учурубуз. Экинчиден деген туристтик сезон башталды деп, ошол Ысык Көл областына дагы атайын өзүнчө бир вирусологиялык лабораторияны бүгүнкү күндө толуктап, камсыздап, ошол Чолпон Ата шаарында деген өзүнчө бир лабораторияны дагы дайыма иштей турган режимде иш алып бара тургандай кылып, мына даярдык көрүп атат. Ушу Корея мамлекетинен ошо сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол жерден дагы 2 ПЦР аппарат жанакындай расходный материалдар менен кошо алынып келинип, бүгүнкү күнү тест режиминде деген текшерип, даярдык көрүп, ошол мына Ысык Көл областына дагы бир лабораторияны ачып, даярдап, ошого аракет кылып аткан учурубуз. Мындан тышкары дагы ушул дагы жаңы келип аткан аппараттар бар, лабораторияларды дагы усилить этип, ишин күчтөндүрүп, бүгүнкү күнү бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баргандын аракетин көрүп аткан учурубуз. Мына айта кеттим, Кореядан 2 аппарат келди. Мындан тышкары МАГАТЭ деп жанакы эл аралык чоң дагы бир уюм бар. Алар дагы ошол дагы бир аппарат алып келип, бизге ошол толугу менен биздин лабораториянын потенциалын күчөтүүгө мындай аракеттер көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө мына ушул жумуштарды аткарып жатабыз. Ошол эле учурда бүт жанакы байланышта болгон, контакт болгондордун баарын толук издеп, ошо чоң эпидемиологиялык иликтөөлөрдү дагы эле токтотпой ишти алып барып атабыз. Бүгүнкү күнү ушу көзөмөлдү колдон чыгарбай кармап туруп аткан учурубуз. Эпидемияга каршы иш-чаралардын баары дагы эле уланып, бүгүн иш алып барылып жатат. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 4 июня 2020 года. За последние сутки из стационаров выписали 27 пациентов. При выписке результаты лабораторных исследований, как всегда, отрицательные. Из числа выписанных в городе Бишкек 24 пациента, в Волжской области 1 и в Баткенской области 2 пациента у нас выписано. Таким образом, количество выписанных с выздоровлением по стране 1292. За сутки, за прошедшие сутки было проведено 2933 лабораторных исследований. И в результате лабораторного тестирования выявлено еще 29 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из числа выявленных в городе Бишкек 15 случаев, в городе Ош 4 случая, в Волжской области 6 случаев, в Нарынской области 1 случай, в Чуйской области 1 случай и в Высокой области выявлен еще 1 случай заражения COVID-19. Всего за все время в Кыргызстане зарегистрировано 1899 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них в Джалабадской области 163, в Волжской области 226, в городе Ош 211, в
Чуйской области 134, Бишкеке, в городе Бишкек 499, Баткенской области 30, в Нарынской области 381 случай, в Высокойской области 15, и остальные случаи приходятся на выявленные случаи среди наших прибывших из-за границы соотечественников. На сегодня в стационарах у нас 587 пациентов, из них в тяжелом состоянии 12, трое из которых находятся в реанимации, в отделениях реанимации. Средней тяжести 74 больных, в удовлетворительном состоянии 501, я уже сказал, выписано 1292, умерших 20 случаев. 7905 человек находятся в условиях домашнего карантина и под медицинским наблюдением. И на обсервации на сегодня по стране находится 1953 человека. Противоэпидемические профилактические мероприятия проводятся. Министерством здравоохранения на сегодня проводятся меры по усилению нашей лабораторной системы вирусологических лабораторий для того, чтобы обеспечить тот напряженный ритм работы. Оказано техническое содействие со стороны правительства Южной Кореи. В нашу республику поступило 2 ПЦР-аппарата с расходными материалами. На сегодня они прошли тестовый режим. И эти аппараты будут направлены для усиления нашей лабораторной базы. Как вы знаете, начинается туристический сезон этого года, и проводится очень большая подготовка для того, чтобы обеспечить необходимый режим безопасности. Совместно с Министерством культуры и туризма и Минздравом разработаны совместные нормативные документы, где утверждены и санитарные, противоэпидемические правила, алгоритмы действий на время приема туристов и отдыхающих людей. В Высокойской области, в городе Чолпан-Ата, планируется и идет подготовка для того, чтобы развернуть и обеспечить круглосуточную работу отдельной вирусологической лаборатории на случай, если будет необходимость провести тестирование и диагностику на случай заражения COVID-19. Кроме того, для усиления лабораторной базы со стороны одной из международных организаций, это МАГАТЭ, тоже поступил еще один ПЦР-аппарат, который будет тоже протестирован и будет установлен в одной из вирусологических лабораторий у нас в стране. Идет подготовка к возобновлению деятельности детских садов. Соответственно, с Министерством образования на сегодня прорабатываются вопросы разработки алгоритмов, соответствующее уточнение санитарно-эпидемиологических правил, требований на время чрезвычайной ситуации. И идет такая большая подготовительная работа. Кроме того, у нас возобновляются внутренние, и идет подготовка к возобновлению уже внешних авиасообщений, идет подготовка к восстановлению пригородных маршрутов наземного транспорта. И все это требует подготовки соответствующих алгоритмов, действий и требований. Как раз над этой работой мы занимаемся. Есть вопросы и с перевозками скоропортящихся продуктов. Дальнобойщики у нас в страну заезжают, и в целях обеспечения зеленого коридора тоже проводятся совместные с заинтересованными министерствами ведомственная работа по организации, надлежащей организации алгоритмов действий и приема этой категории людей и товаров. Буквально вчера
проведена была очень большая работа на одном из пунктов пропуска в Чуйской области. Организована была большая встреча с сопредельной территорией. Специалисты проводили хронометраж и предпринимались усилия для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход и из нашей территории от большегрузных автомобилей и автотранспорта со скоропортящими продуктами. И таким же образом беспрепятственный заезд в нашу республику. И, соответственно, идут вот такие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и внутри страны, а также по предупреждению заноса инфекции из-за пределов нашей страны. Вот на сегодня вот такая у меня информация. Спасибо за внимание. Спасибо, Нурбол Төлешевич. Давайте перейдем к вопросам. Биринчи суроо: күн мурун каза тапкан фтизиатр дарыгердин үй бүлөсүнө компенсация төлөнүп берилеби? Бул маселе боюнча деген саламаттык сактоо министрлигинде деген ушу ведомство аралыгында чоң иш топ иштеп атат. Ал жерде деген ушул бардык ушу компенсация маселеси боюнча деген ошол жерде иш алып барылып аткан учуру. Бул учурдагы өтө ошол комиссиядан аябай каралып чыгып, ошол жерден комиссиянын чечими менен бул маселенин чечүүнүн үстүндө болобуз. Нарын облусундагы эпидемиологиялык абал тууралуу айтып берсеңиз, ал жактагы эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууга мүмкүн болдубу? Бүгүнкү мына 4-июнга Нарын областында 381 учуру катталып атат. Бүгүн өткөн суткада ошо бир жаңы учуру катталды. Ошо кечээ күнгө 213 ал жерде турган бейтаптар айыгып үйүнө кайтып кетишти. Мына 381ден 213 сакайып анан сен кетти. Эпид анализ жүргүзүп келгенде ошол баягы ылдыйлай баштады десек болот. Ошол эле учурда аябай бийик санда ошол ковид катталган учурлар ошо өткөн жумаларда болду. 25 майдан мына 144 учур болуп кеткен. Андай 1-июндан баштап мына 189 учурга чейин жетип барып, ошол аябай бийик учур болгон. Бүгүнкү күнү мына бир аз ылдыйлай баштаганын байкап атабыз. Бүгүнкү күнү 163 пациент ошол ковид менен дарылануу процесси жүрүп атат. 2 үйүндө болуп атат. Булар жанагындай инвалид, ошон үчүн ушундай шарт кабыл алынган. Оор акыбалда ошол жерде мына 5 болду. И область боюнча деген жанакындай каза болгондордун саны баягы 3 киши ушул COVID-19 каза болуп калды. Ошол эле учурда медработниктердин арасында, медицина кызматкерлеринин арасында 86 учуру катталды. Ал жерде ошол медицина кызматкерлеринин арасынан дагы ошол жанакындай жуктуруп алган учурлар деген бийик санда болду. Бизден ал жерде ички иштер башкармалыгынын дагы 22 кызматкери ошол жерден жугузуп алгандары болду. Кадастровый регистрационный службасында дагы 7 учур жанакындай групповой мааниде кетип, ошол бул коронавирустун аябай жугуза турган потенциалы бийик экени мынакей ушул жерден да таксыздыкталып отурат. Медицина кызматкерлери жугузуп алгандардын баягы себептеринин бири ошол биринчи ошо жалаң оорлар менен иштеп калган учур болуп атат. Жана ошол оорлар келип, кайрылып, дарыланып аткан учур жерде да ошо вирустун концентрациясы өтө да бийикте болуп атат. Экинчиден деген ошо кичине режимдагы аябай катуу сакталыш керек ал жерде. Бир аз кылт этип режимди буза турган болсо, мына морекиндей бир шарттарга кабылып калып аткан учур болду. Жана контакт, аябай жакын контакт болуп, ошол жерде дистанцияны сактабагандык, жанакындай өздүк гигиенага да көңүл бурулбай калган учурда дагы мына мондай болуп,
башка категориялардын арасында дагы жанакындай группасы менен ошо жугузуп алгандары мындай баардык эле жерге таандык болуп атат. Мына нарында деле мына ошондой учурлар болду. Мындан тышкары ошо үй бүлөсүнө барганда ошол бир киши алып эле 10 чакты кишиге чейин жугузуп койгон учурлар мынакей тастыкталып туруп атат. Ошон үчүн дагы бир ирет ушул социалдык дистанцияны обочолонуп жүрө турганыбызды, жанакындай маска тагынып бирибизден кичине алыстай турсак деген ошо бүгүнкү күнү ошо COVID-19 жугузуп ала турган бир шарттарыбыз кичине азаят эле. Дагы бир жолу ушундай бизден берип аткан кеп кеңешти угуп, биз берген рекомендациялардын баарын аткарганга аракет кылсаңыздар, ошо баарыбыз тең ушул COVID-19 жеңгенге жетишебиз деп мен дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Рахмат, Нурболот Төлешович. Дагы бир последний вопрос. Какими документами регулируются требования по санитарным нормам для разрешенной экономической деятельности? Здесь есть постановление правительства, согласно которому были утверждены вот эти все временные санитарно-эпидемиологические требования и правила. Там расписано на все виды деятельности и для всех объектов, возобновляющих свою экономическую деятельность. Если же там эти вопросы где-то не освещены, то для этого мы готовим отдельные алгоритмы действий, соответственно, совместными приказами, где этот объект как бы приписан и куда он относится, соответствующий госорган совместно с нами мы прорабатываем и готовим вот эти требования, правила. Соответственно, проводим жесткий контроль за реализацией вот этих всех требований. На сегодня ежедневно проводятся вот эти рейды. Соответственно, ко всем нарушителям применяются и меры административного наказания, идут штрафы. Я уже говорил, что уже сумма штрафов давно перевалила за 1 200 000 сомов. Поэтому просто просьба придерживаться этих санитарных норм и правил. Эта работа проводится для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. И наше население, наши предприниматели должны с большим пониманием относиться к этим вопросам. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усенбаев Нурболот Төлешович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5-й канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.